5 60 FM 106.4 Salam Radyosu. Sizin en yakın dostunuz. Gün сайын saat 14-15-ге чейин көңүл ыргактары. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Миграция маселелери боюнча катчылыгынын серепчиси Баткен облусунун өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөсү Улан Насирдинович Шамшиев. Дагы бир коногубуз Европа биримдигинин ачык коомчулук, ачык медиа долбоорунун медиа серепчиси Ая Толукова биздин көрсөтүүбүздүн коноктору болмокчу. Ардактуу коноктор, биздин көрсөтүүгө кош келипсиздер. Алгач эле мына ушул бүгүнкү Баткен облусуна, Баткен жергесине келгендеги жумушчу иш сапарыңыздардын максаты тууралуу кыскача билип алсак, андан соң маегибизди улантайлы. Агай, өзүңүз баштап берсеңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар. Эми бүгүн биз көчө 3 күндөн бери мына Баткенге келип, бияқта деген ушул атайын жана европалык долбоор деп айтып атпайсызбы, ачык медиа, ачык коомчулук деп. Ошол долбоордун негизинде биз деген ар кайсы дубандарда ушундай бир аянтча уюштуруп, анан эң нечкиси ушул болгон көйгөйлөрдүн баардыгын аныктап, ошону талкуу жүргүзүп, баарлашып дегендей, анан ошонун негизинде жанакындай бир сунуштарды даярдап ушундай берели деп аткан кезибиз. Анан эң нечкиси мына бул долбоорубуз эч жактан бери иштеп баштаган. Биз деген 7 дубаныбызды кыдырып, анан ошол болгон көйгөйлөрдү чогултуп бир 9 багытын аныктаганбыз. Анын ичинде ошо миграция маселелери, анын ичинде зордук, зомбулук деген үй бүлөдөгү маселе, андан тышкары жанакындай экология маселелери, анан социалдык экономикалык өнүгүү деген маселелер, ошондой эле башка дагы көп маселе ошо 9 багытын аныктап, анан мына учур келип калды, ушул Баткен жергесине келип, атайын ушул бизде жанакы Баткендин өзгөчө макамы боюнча талкуу жүргүзүп, анын ичинде ошо миграция маселелери, анын ичинде жанакындай өнүгүү, экономиканын өнүгүү маселелери боюнча ошо талкуу бүгүн жүргүзүп, аябай катуу талкуулар жүрдү, бүгүн сунуштар болду, ошонун баардыгын чогултуп, биз деген эми жылдын аягында бир чоң конференция өткөрүп, анан ошолордун баарын сунуш катары биз жанакындай бир аналитикалык талдоо материалын даярдап, ошону биздин президентибизге, премьер-министрге берип, ошол ишти жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Андан ошон үчүн биз ошентип иштеп атабыз. Орто жолдон биз деген ушул Улан мырзадай болгон бир топ жанакы мыкты адистерди чакырып, бияка суранып келип, элдерге ушу кандай жумуштар жүрүп атат, эмне болуп атат деп түшүндүрмөсүн берип, кандай концепциялар иштелип атат, кандай мыйзамдар иштелип калып атат, ошол жана мисалы Баткендин өзүнчө макамы бериле турган мыйзамы, кайсы топтор иштеп атат, кимдер иштеп атат деп ошондой неметти келет. Рахмат, жакшы экен. Улан Насирдинович, айтсаңыз, ошол бүгүнкү күндө Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча кандай аракеттер жүрүүдө? Эми биринчиден бул тармакта бир 5-6 тармакта жумуш келип атат да, алып барылып атат. Өкмөт тарабынан дагы, жогорку кеңеш тарабынан дагы мындай биргеликте иш алып барууга аракеттер жүрүп атат. Биринчиден бул албетте айтылып аткан, жасалып аткан иштер боюнча бул ушу Баткен областын өнүктүрүү боюнча программасын иштеп чыгуу жумушу топ иштеп атат. Экинчи тармакты айтсак, бул 2 мыйзам долбоору даярдалган. Биринчиси бул Баткен облусунун ошо
макамы боюнча деген мыйзам долбоору бүгүн биздин эң негизги максатыбыз ушул долбоордун негизги багыттарын түшүндүрүп берип, максаттарын түшүндүрүп берип, жана ал мыйзам күчүнө киргенде кандай өзгөчөлүктөрүн ушул элдин калан катмарына түшүндүрүп берүү жана алардын ой пикирин, сын пикирлерин эске алып, ушул мыйзамды өзгөртүп, иштей турган мыйзам кылып, кагаз жүзүндө калбай турган жана элге кереги тие турган мыйзам катары. Негизинен мыйзам мындай бир нече бөлүктөрдөн турат. Биринчи эң негизгиси бул жаңы институт боюнча президенттин ыйгарым өкүлү. Бул Баткен областындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү абдан көп мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп атат. Ага жаңы милдеттенмелер, укуктар жүктөлүп атат, бирок ошол эле кезде биз анын жоопкерчилигин да карап атабыз да, жоопкерчилик маселесинде. Экинчи бул Баткен областынын өнүктүрүү программасы боюнча так мындай эң негизги артыкчылыктуу багыттар көрсөтүлгөн. Бул мыйзамда так көрсөтүп, ушул кийин ушул программаны ишке ашырарда сөзсүз түрдө биз жарандык коомдун дагы, жарандык активисттердин дагы ой пикирин, жергиликтүү калктын ой пикирин эске алуу үчүн кандайдыр бир мындай кайра байланыш инструментин түзүп бериш үчүн ушул жерде Баткендин өнүктүрүү боюнча кеңешин түзүп берип атабыз. Ал жерге ушул жергиликтүү калктын өкүлдөрү, жергиликтүү бейөкмөттүк уюмдардын өкүлдөрү кирип, жарандык активисттер кирип, ушул программанын аткарылышын көзөмөлүн, мониторингин жана ишке ашырылышынын баасын ошолор коюп берет да. Ошол кеңеш. Анан албетте биз көптөн бери айтылып келип атат, бул ушул преференциалдуу түрдө Баткен областында 4 режим орнотулат да. Биринчиси бул салык режими. Ал жерде бир нече жеке ишчилерге, жаңы ачылып аткан мекемелерге ушул салыктан бошотулган түрлөрү бар. Ал жерде механизмдери толугу менен биз жакында жарыяланат, өкмөттүн расмий сайтында илебиз, толук түшүндүрмө. Анткени биз бүгүн түшүндүк, көп нерсе могул жерде жергиликтүү калк менен байланыш бир кандайдыр бир жетиштүү деңгээлде өткөрүлбөптүр да, түшүндүрмө иштеричи. Ушундай эң негизги мындай катачылык деп айтсак болот. Ушуну биз тез арада оңдоп, бул жергиликтүү калкта мыйзамдын негизги багыттарын түшүндүрүп бериш керек. Экинчи өзгөчө режим бул инвестициялык режим. Ал жерде мисалы үчүн көп нерсе албетте камтылган. Биринчиси бул инвестициялык капиталдын амнистиясы деген түшүнүк кирет. Мындан сырткары мамлекет тарабынан бериле турган инвесторго кепилдиктер өзгөчө болот Баткен областынын аймагында. Жана бир нече катар башка жеңилдиктер инвестор келгенге бул жерде ишмердүүлүгүн, өзүнүн жаңы бизнес болобу же кандай бир долбоорлор болобу ишке ашырууга кандай тиешелүү шарттар түзүп берүүгө ушул мыйзам жол ачып берет. Үчүнчүсү бул албетте мамлекеттик органдардын сатып алуусу боюнча анда өзгөчөлүктөр бар. Азыркы мезгилде ушул тендерди өткөзүү машакат болуп кетти. Мамлекеттик органдардан тез арада чечилүүчү маселе 3 айга 4 айга созулуп кетип атат. Тендер өткөзүү, конкурсный комиссияны жыйынтыгын күтүү ушундай болуп тез арада чечилүүчү маселелер көп болуп кеткендиктен азыр ушул эң негизги аракеттер мунун дагы баягы бир булактан алына турган пороговый сумма деп коет. Ошонун көлөмү, сумманын көлөмү бир топ бийиктелип, мамлекеттик органдарга 9 же 15 миллион сомго чейин алына турган, мисалы үчүн керектүү жабдыктар тез арада алынат жана бир булактан алып койгон мүмкүнчүлүк болот. Төртүнчүсү албетте бул калктын айрылуу катмарларына көрсөтүлө турган мамлекеттик кызматтардын баасы өзгөчө режимде иштейт. Биринчиден, экинчиден кээерки кызматтардын акысын мамлекет тарабынан алынбай турган кылып, бекер бериле турган кылып каралып атат. Рахмат. Бул 4 багыт боюнча азыр дагы биз бул маегибизге кайрылабыз. Мен бул жерден ушул бүгүнкү күндө медиа серепчи катары жергиликтүү жашоочулардын, ошол эле учурда атайын бир эксперттердин, жумушчу топтун мүчөлөрүнүн биргелешкен аянтчасында
болуп келдиңиз. Айтсаңыз, ошол бүгүнкү күндө Баткен облусуна өзгөчө макам берилсе кандай өзгөрүүлөр болот экен, жергиликтүү эл эмнени күтүп атат, анан биздин ушул жаңы мыйзамдарды сунуштап аткан жумушчу топ эмнени сунуштап жатат, сиздин пикириңиз? Мен баягы долбоордон келдим да, анан эми биз бул долбоорду деген ушу 2019-жылдан баштап иштетип атабыз. Анан ушул 2021-жылдан баштап ушундай маектешүү аянтчаларын өткөрмөй болдук да. Анткени былтыр 20-жылы биз ар бир облуска барып өзүбүздүн окутууларыбыз бар эле да. Анан ошолор окутууларга жолукканда адамдардан биз ушундай жолугушуулар жакшы болот эле, суроолорубуз бар, өзүбүздүн ушундай келип ушинтип отурат элекпиз, мамлекет тарабынан ушул өкүлдөрү келсе суроо берет элекпиз, чоң көптөгөн суроолорубуз бар эле дегенден биз ушундай жаңы бир сунушту биз өзүбүзгө алып анан келдик да. Чындыгын айтканда ушул маектешүү аянтчалары абдан жакшы бир ушундай нерсе экен да, анткени биз бул жактан баардык тараптарды чогултуп атпайбызбы. Мисалы бүгүн ошол Баткенде ошол статус боюнча ушундай теманы көтөрдүк, анткени аз көйгөйлүү тема болуп атат да. Анан биз бүгүн аябай баягы активдүү жарандар да келишти, активисттер, журналисттер да келишти, анан кийин өкүлдөрү, жанагы мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Анан ошол жактан аябай көп мындай суроолор болду да. Чындыгын айтканда Баткен баягы эли абдан баягы жүрөгүндө калган бир өзүнүн бүт чыкты да, ошо суроолордун баары чыкты. Чын айтканда баарын жазып алдык, биздин эксперттердин баары ошолорду угуп, ошонун баарын эстеп дегенде кагаз түрүндө ошо жазып алып, ошонун баарын анализ кылып, биз ошонун баарын иштейбиз да, андан ары да иш кылабыз. Ал жөн эле бир жолугушуу эмес да. Бул биздин долбоордун негизги максаты ушул баардык тараптарды бириктирип, ошол бир көйгөйлүү суроолорду чечиш керек да. Андан тышкары бул жолугушуулар жөн эле жабык эмес, ушул ачык жолугушуулар, анткени бизде түз берүүлөр болуп атат да. Биз эч кимден эчтекени жашырбайбыз, эчтекени коркпойбуз, дагы ачык түрүндө социалдык тармактарда кетип атат да. Ошон үчүн бул абдан ачык аянтча деп ойлойм мен. Ар бир эле жаран ушул аянтчага катышса болот. Биз эч кимди кел деп айта албайбыз, келбей деп. Биз дайыма ачыкпыз. Ошон үчүн ушундай долбоордун аты да ушундай да, ачык коомчулук, ачык медиа. Жакшы экен. Бүгүнкү күндө ошол көпчүлүктү кызыктырып, көпчүлүктү абдан тынчсыздандырып, ошол эле учурда көптөгөн бир күтүүлөрдү жаратып аткан бир канча маселелердин, суроолордун жообун алып бергенге абдан жакшы бир өбөлгө шарт түзүп бериптирсиздер. Абдан жакшы көрүнүш экен. Мен ушул эле жерден Төлөнбек Шакиров сизге кайрылгым келип атат да. Ушул экономика илимдеринин доктору катары ушул тармакта жакшы билген инсан катары айтсаңыз, ошол бүгүнкү күндө Баткен облусуна өзгөчө макам берилүүсү менен Баткен облусунун экономикалык жактан өнүгүүсүнө шарттар түзүлөбү? Албетте, биз деген мына бүгүн мен өзүм презентация атайын даярдадым. Мен экономика министрлигине атайын биз бир жыл мурун аябай чоң бир изилдөө жүргүздүк элек. Бүт дубандар боюнча, Баткен областы боюнча дагы анын ичинде бар да. Анан эң негизгиси бул баягы эле эми баардыгы билишет, ушул эгемендик алгандан бери эле Баткен областы, кийин анан баягы Баткен область пайда болгондон кийин мындай бир көйгөйлөрү көп, өнүгүүсү дагы баягы аксап турган баардыгыбыз эле билип турабыз. Бирок эч ким буга чейин деле бир мындай жыйынтыктоочу, мындай бир жакшы натыйжалуу бир мындай бир чараларды көрбөптүр да. Анан бүгүн деле мына мисалы мен ошол презентацияларда көрсөткөндө деле көрсөттүм. Эң болгон жанакы жалпы чыгарылган дүң продукциянын көлөмү болгону эле 4% түзөт экен да. Жалпы мына Кыргызстанда чыгарганын ичинде ошо болгону эле 4% экен да. Бул деген такыр эле аябай төмөн көрсөткүч деп деле айтсак болот. Анан эми жанакы айдоочу жерлерибиздин кайрак жерлердин көбү суу жетпештиги, анан мисалы 1 миллиондой кубометр суу жөндөн жөн эле кетип калат экен, натыйжасыз, ал деген мындай жеткирилбейт экен тиги айдоо жерлерге. Андан тышкары жанакы кормовая базабыз дагы өтө жана мал көбөйгөнү менен анын тойту баягы жетишсиздик болуп атат. Мисалы
89 күнгө эле даярдык болуп көрсөтүлүп атат да. Эң азы дегенде 150 күнгө болуш керек да, ошол жанакы кормовая база деп коет. Анан ошондой сыяктуу проблемалар көп. Андан тышкары жанакы өндүрүш жагын карап көрсөк, баягы Хайдарканский ртутный завод, жанакы тиги дагы башка бир эки чоң жанакы урановый заводдор, тиги дагы башка заводдор бар эле, анын баардыгы уже иштебей калды да. Анан жаңы бир нерселерди сунуштап, жаңы нерселерди киргизишибиз керек. Туризм дегенде мен мисалы бүгүн көп ошо отургандарыбызга айтып кеттик. Бизде деген айрыкча Баткенде бул Ферган чөйрөсүндөгү бул деген илгертен бери жанакы тарыхый, маданият эле бай болгон ушундай бир окуяларга, анан ошолордун жанакындай бир ар кандай эстеликтер бар. Ошонун негизинде жанакындай маршруттарды түзүп, ошонун негизинде жана бизнестерди жүргүзсөк, бир топ мындай туристтер келип, ошого кызыктар болуп, анткени биз башка мамлекетке барып көрүп атпайбыз, кандай эмне кылып атышат, ошонун негизинде кандай кылып жүргүзүп, кандай туристтер келерин, көлөмү канча экенин, анын баарын көрүп атабыз. Ошонун негизинде мен ойлойм, бул жанакы Баткен областына атайын макам берилгенден кийин, жанакындай ар кайсы салыктан кичине жеңилдиктери болгондон кийин, жана государство-частное партнерство деген проекттер киргенден кийин, мен ойлойм, ошол жагынан дагы аябай бир топ жанакы бизнес проекттер пайда болот, долбоорлор. Андан тышкары жана биз деген сунуштаганыбыз ошол кең байлыктар көп бияқта дегенчи, мисалы Баткен областында. Ошол эле жана курулуш материал жактарын деле карап көрсөк, көп аябай ушундай немеси залиштери көп да. Анан дүйнөнүн баардыгы азыр курулуш жагы тармактар өнүгүп өсүп атат. Биздин кошуна мамлекеттерде деле строй материалдар керек ошолорго. Аларга ошол биз бияқта деген жанакындай ишканаларды түзүп, ошолорго жанакындай даярдап берсек, андан тышкары жана биз баягы изилдөө жүргүзгөндөн кийин, анан аларга ар кайсы ошол дубаныбызга, анан Баткен областына дагы бизден кайсы кластерлерди биякта жүргүзсөк болот. Бул кластер деген жаңы форма, баягы бириктирип ишканаларды, жанакы тиги үрөндөн баштап, анан акыркы тиги бир продукцияны чыгарганга чейин ошо чынжырды бири менен байланыштырып, анан ошол компанияларды түзүп, анан ошол продукция менен экспортко чыкканды биз деген ошол кластерлерди дагы сунуштап неме кылганбыз. Эгерде ошол жанакы макамды берип, анан жанакындай жеңилдиктер болсо, инвесторлорго жанакындай бир жакшы шарт түзүп берсе, мен ойлойм, ошонун баардыгы бир долбоорлорду ишке ашырганга жакшы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деп. Рахмат. Урматтуу Салам медианын көрмандары жана биздин радионун угармандары, эгерде сиздерди кызыктырган суроолоруңуздар болсо, 0771 69 05 69 WhatsApp номерибизге өз сурооңузду калтырып, жоопторун алсаңыздар болот. Биз алга карай маегибизди улантабыз. Мен Улан Насирдинович сизге кайрылгым келип атат да, мына бүгүнкү күндө өлкөбүздө акыркы кездерде мына саясий туруксуздук деп айтсак болот, бир канча жолу бийлик алмашып атат, башка болуп атат. Мына ушулардын натыйжасы менен ар бир келген бийлик өзүнүн программасын, пландарын сунуштап келип атат да. Бүгүнкү күндө ушул сиздер Баткен облусуна өнүктүрүү программасын сунуштап жаткан сунуштар, ошол жерде айтылып аткан иш-чаралар канчалык деңгээлде реалдуу жүзөгө ашат? Сиз ошол жогорку кеңеште атайын бир тармактын серепчиси катары ушул маселеге кызыгып көрдүңүз беле? Эми биз кандай үмүт кылбайлы, бирок баарыбыз жоопкерчилик баягы аткаруучу иште да. Эң негизисинен сиз туура айтасыз, көптөн бери биз Кыргызстанда негизинен эле башка тармактарды алсак деле же башка региондорду алсак деле аябай көп өнүктүрүү программаларды иштеп чыгышкан, бирок алар өзүнүн мындай натыйжасына толугу менен жеткен эмес деп айтсак болот да. Азыр биз ушул өнүгүү программасын мындай баягы абстракттуу түрдө, мындай кандайдыр бир чоң оболочу мындай программаны түзбөй, күнүмдүк ишке ашырар же баштап коюп бүтпөгөн иш-чараларды киргизип, жок дегенде бир кандайдыр бир элге мындай жыйынтык көрсөтүш керек болуп атат да. Ошондуктан биз баягы ошонун өнүктүрүү программасына кирген иш-чаралар, булар баягы тез арада ишке ашырыла турган жана алардын натыйжасы тез арада көрсөтүлө турган иш-чараларга биз чоң көңүл буруп атабыз, артыкчылыгы. Албетте ал жерде стратегиялык мындай
чоң мерчемде, узун мерчемде пландаштырылган дагы кандайдыр иш чаралар бар. Бирок аларга биз басымды негизинен комплекстүү Кыргыз Республикасынын бүтүнү менен карап атабыз да. Бул Баткен областынын башка областтар менен бири-бирине экономикалык байланыштарын күчөтүү, экономикалык башка бир инфраструктуралык дагы коридорлор түзүү, ушундай бир байланыштар түзүп. Баткен областын өнүктүрүү маселеси бул деген жалаң гана орой болуп кетиши мүмкүн, бирок Баткен областынын проблемасы эмес. Бул Кыргызстандын негизинен эле толугу менен бир бүтүн мамлекет болгон үчүн бул Кыргызстандын негизги жалпысыз эле проблемасы да. Албетте буга көңүл бурбай коюш кийин Кыргыз Республикасынын келечегине, коопсуздугуна балта чаап турган нерсе да. Эң негизги концепция биз алып бараткан негизги биздин кандай десек девиз катары да алса болот. Бул туруктуу өнүгүү деп баарыбыз эле айта беребиз, бирок негизинен эле теоретикалык жактан караса туруктуу өнүгүү көбүнчөсү 3 бөлүктөн турат да. Бул албетте биринчи орунда экономика, экинчиси экология, анан үчүнчүсү бул жарандык коом да. Эгерде бул 3 кандай деп айтсам, 3 бутту бир жагын аса калса, туруктуу өнүгүү эч качан биз тиешелүү натыйжага жетишпейбиз да. Ошондон биз азыр могул болуп бараткан иш чараларга дагы биз катышып, бияка келип өнөктөштөр менен бул маселени эл менен талкуулаганга аракет жасаганбыз. Бул эң биринчиден элдин кызыкчылыгын кагазга түшүрүп, кийин ишке ашыра болуш керек да. Мына ошол сиз айтып атасыз, алдыда тез аткарыла турган иш чаралар көбүн басымдуу бөлүгү ушундай иш чаралар болуп атат деп, бирок бул өнүктүрүү планы 2021-2035 жылдарга болуп жатат да. Бул аябай көп аралык мезгил эмеспи? Анан буга чейинки ошол бир катар мамлекеттик деңгээлдеги пландар, программалар кагаз жүзүндө эле калып атпайбы? Ошолордун бир катары болуп калбайбы деп биздин ошол элдерден аябай көп суроолор келип атат да. Эң негизгиси 35-жылга деп жазылган менен, бирок бул программанын 3-4 этапка бөлүнөт да. Кыска мөөнөттөгү 2,5 жылдык же 3 жылдык мөөнөттөр менен этаптар менен бөлүнөт да. Анан кийин алар бөлүнгөндө дагы биз түшүнүп атабыз, 35-жылдын аягына биз мисалы үчүн чоң долбоорду койсок, ал чоң долбоорду ишке ашырардын алдында биз нече кадамдарды бүтүрүш керек да, майда иш чараларды да. Бул бир жагынан мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча жана шарт түзүп берүү боюнча, экинчи жакта практикалык жумуш да. Негизинен эле ушу күнүмдүк жасап аткан жумушту дагы орунга салып туруп бир багыттап бериш керек болот да. Рахмат. Ошол эле учурда мына бүгүн сиздер бир канча жергиликтүү жашоочулардын пикирлерин уктуңуздар. Ошол эле учурда сиздер ошол 4 багыттын ичинде бир эле бөлүгү инвестиция деп айтып атабыз. Ошол инвестиция болгондо тышкы инвестицияга көбүрөөк көңүл бурулат бекен же жергиликтүү инвесторлорго да көңүл бурулат бекен? Эми биз деген эң негизгиси жана инвестиция деп атканда биз деген ошол инвестицияны тартып келүү, бул деген жалгыз эле тышкы инвестиция эмес, баягы ички инвестициялар дагы эске салынат да. Эми биз деген карап көрүшүбүз керек. Мына быйыл президентибиз Жапаров бир нече жанакындай жарлыктарды чыгарды. Анын ичинде ошол инвестицияларды колдоо, инвестицияларды коргоо, инвестициялар ошол инвесторлорго кепилдик берүү боюнча ушундай бир топ жанакындай жанакы жарлыгы чыкканда ошол жакта бүт аныкталып жазылып турган. Эң негизгиси биз деген инвестициялар эмнеден аксаңдап ушундай эмнеге келбей аткан себеби, тышкысы болобу, ичкиси болобу. Эң негизгиси ошол кепилдиги жок болуп аткан үчүн. Мисалы, бийлик алмашып кетсе же башка бир чоң бир долбоор келип аткандан кийин, мына бүгүн да аябай бир талкуу жүргүздүк. Мисалы, ошол жер маселеси болобу, трансформация жагынан болобу, бир инвесторлорду алып келип ошол маселени чечейин деп атканда, ошол мисалы жергиликтүү бийликтин колунан эч келбей, атиги жанакы Бишкекке барганча, анын маселени чечкенче жыл өтүп, анан ал инвест проект уже ишке деле жарабай калып атат да, инвестициялар тартылбай келип атат. Бул биринчиси. Экинчиси, жанакы кепилдик берилбей калып атканы, бул деген улам бийлик өзгөрүлүп аткандан кийин башка бийлик келгенде ал жанакы долбоорго көңүл бурбай, баягы
ошону менен баягы кыйынчылык жаралып калып атат. Ошону көрүп жана ички инвесторлор дагы ошол келгиси келбей аткан. Кечиресиз, бизге бул жакта биздин көрүүчүлөрдөн суроолор келип түшүптүр. Саламатсыздарбы, Салам медиа дейт. Менин суроом, жергиликтүү инвесторлорду колдосо жакшы, анткени сырттан келгендер бат эле кетип калат, алардын кызыкчылыгы аз болот дейт. Ооба, ички мына инвесторлор дегенде мына бүгүн дагы биз деген жакшы көтөрдүк. Мына биздин балдарыбыз канчалары ар кайсы жерде баягы иштеп, Россия болобу, башка дагы мамлекеттерде болобу, бир топ жанакындай тажрыйба топтоп, анан каражаттарды да топтоп, ушундай бир жакшы бир шарттар деле түзүлүп атат. Эми ошол жанагы той топурлорго кетирбей, ар кайсы жанакы бир чыгым кылып, акчасын жоготпой эле ошол ички инвестор сыяктуу кылып туруп, жана мен айтылып кетти, мына Улан мырза да айтып кетти, бул азыркы жаңы иштелип чыгып аткан концепцияларда, документтерде ошол каралып турат. Ошо тышкы инвесторлор ошо биздин жарандарыбыздын акчаларын кандай кылып туруп туура баягы кепилдик берип туруп, анан ошо кайсы багытка, кайсы ошол нукка салышын ошондой азыр иштелип чыгып атат да. Рахмат. Бизге дагы бир суроо келип түшүптүр. Акыркы сандары 441 менен аяктаган телефон колдонуучу. Саламатсыздарбы дейт. Эгерде Баткен облусунун өнүктүрүү программасына сунуштарды бере турган болсок, кайда, кимге кайрылсак болот? Жанагы аянтчанын байланыш номерлери барбы дейт. Биздин аянтчанын өзүбүздүн социалдык тармактарда баракчаларыбыз бар. Facebook баракчасында бар, Instagram баракчасында бар. Анан жеке менин өзүм деле контакттарым бар. Өзүмдүн контакттарым деле сизге берип койсоңор, эфирден кийин деле жазып койсом болот да. Кайрылса болот мага түзөнсүз. Рахмат. Жумушчу топтун дагы атайын бир кабыл алуу, бир ушундай мүмкүнчүлүктөрү барбы? Азыркы мезгилде жумушчу топ туку жок экен. Мен бирок катчылык азыр Айыл чарба министрлигине аларга кайрылып туруп, биз мындан сырткары ушул Баткен облусунун жергиликтүү калк менен ушул программанын өнүктүрүү программасынын долбоорун бул жерге алып келип туруп, бу жерде кенен эл менен талкуу өткөрөлү деп атабыз да. Бир нече топтор менен, биринчи жарандык коом менен, анан кийин активисттер менен, анан мамлекеттик органдар менен, ушундай кандайдыр бир жакта кызыктар болгон тараптар менен бул жерде кенен бир талкуу өткөрсөк деген сунуш болуп кетти ушул. Демек азыр бул айтылып жаткан сунуштар толугу менен кабыл алынат, изилденет. Дагы эгерде дагы кошумчалар болсо, кошулганга мүмкүнчүлүк бар, албетте. Кошулганга мына ачык медиа, ачык коомчулук деген жанакындай баракчасы бар Facebook'та. Ошолорго жазып эле мына десеңер, биз деген азыркы ушу жумуш тобуна биз дагы силердин сунушуңарды бергенге даярбыз, беребиз дагы, эгерде ошол сунуштарыңарды берип турсаңыз. Ооба, ошо Европа биримдиги деп туруп эле, ачык коомчулук, ачык медиа же СМИ деп туруп эле ЖМК деп кирсе эле ошо чыгат да биздин баракчаларыбыз. Демек, алдыда мындай талкуулар, мындай сүйлөшүүлөр көп болору сиздер дагы бир жолу баса белгилеп айттыңыздар. Урматтуу Салам медианын көрөрмандары жана биздин радио угармандар, эгерде сиздердин дагы мына ушул Баткен облусуна өзгөчө макам берилиши же болбосо Баткен облусунун өнүктүрүү программаларына өзүңүздөрдүн дагы бир кошумча кайдыгер эмес болуп берген суроолоруңуздар, сунуштарыңыздар болсо, сөзсүз түрдө жогорудагы белгиленгендей жол менен сиздер өзүңүздөрдүн сунуш пикирлериңиздерди айтып, билдирип, жиберип, жана ошол эле учурда биздин келечек кадамдарыбыздын, өнүгүүгө карай багыттарыбыздын мындан дагы жакшы болушуна шарт түзсөңүздөр болот экен. Атайын убакыт бөлүп, ушул биздин көрсөтүүбүзгө келип, биздин көрөрмандарыбыздын суроолоруна жооп бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө аябай жеке сизге өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип, бир эле биздин Баткен облусунун жашоочуларынын кайсы бир бөлүгүнө атайын аянтчаны уюштуруп, ошол жерде жандуу талкууну уюштуруп берген болсоңуздар, мына ушундай биздин эфир аркылуу дагы көптөгөн жарандарыбыздын мүмкүнчүлүктөрүнө дагы сунуштарды бергенине, жакшы бир шарттардын бар экендигине белгилеп өткөндүгүңүздөргө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу радио угуучулар, мына ушуну менен биздин бүгүнкү кезектеги ачык микрофон көрсөтүүбүзгө бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Албетте, биз бул маселе дагы деле улана бермекчи. Баткен облусуна өзгөчө макам берилиши жана Баткен облусунун өнүктүү программасынын кандай тартипте, кандай болгондугу тууралуу дагы да башка адистерди чакырып, сиздерге байма-бай маалымат берип турмакчыбыз. Көрсөтүүнү мен Канышай Ашымова алып бардым. Келерки көрсөтүүдөн амандашканга чейин саламыбыз түз болсун.